Света Тойгонбаева айтымчы Садыр Жапаров президент болот, бирок 2 айдан кийин. Төлгөсү төп келген кырсыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева президенттик шайлоо тууралуу өтөлгө ачып, учурдагы 17 талапкер боюнча айтып берди. Светайым, жакында президенттик шайлоо талапкерлер боюнча айтып берсеңиз, кечээ Адахан Мадумаровдон баштаганбыз. Арстан Алайдан улантып, Канат Исаев ден соолугун абайлаш керек болсо, Жеңишбек Байгутиев саясаттан башы көрүнбөйт. Клара Сооронкулованы ийгилик коштобойт. Жаңымуун Аймин Касеновду келечеги бар өнөөсчү жигит деген. Эми Садыр Жапаров көтөлү. Садыр Жапаров элдин колдоосу менен президент болот. Шайлоого чейин деле бут тосуулар өтө көп болот. Өзүнүн чөйрөсүнө сак болсун. Көпчүлүк эл аны колдоп турат. Азыр кыргыз элине кызмат кылам дегени менен шайлоодон кийин 3 чоң тоскоолдук турат. Өзүнүн ою бир жерде эмес, ар кандай элдик толкундоолор болот. Такка элдин колдоосу менен келет. Эгерде элдин ишениминен чыкса, арты өтө чоң трагедия менен аяктайт. Ошондуктан Жапаров ар бир кадамын ойлоп басышы керек. Артында кара күчтөр бар. Орган тарап Жапаровго толугу менен ой элек. Президент болуп келгенден кийин коштоочулары кызмат талап кылып, аны жек көргөнгө чейин барышат. Президент болот, артында бир ызы чуу бар. Ички душманы көп. Өмүрүнө, ден соолугуна сак болсун. 2 чоң тоскоолдуктан өтүп кетсе, баары жакшы болуп кетет. Тактап айтканда, 3 айдан 6 айга чейин жол ачык, эл колдойт, элдин гана колдоосу менен келет. Өтө сак болбосо, ордунан жөн эле учуп кетет. Маалымат булагы Назар Ньюс. УКМК Өмүрбек Бабанов суракка чакырылды. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, Бабанов сотко чейинки бир катар териштирүүлөрдүн алкагында фигурант катары өтүп жатканы жазылган. Тергөөнүн жүрүшүндө жасалган кылмыштардын жагдайларын аныктоого багытталган тергөө иш-аракеттердин комплекси жүргүзүлөт. Ушуга байланыштуу тергөө органдары жараны Өмүрбек Бабановго анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чакыруу кагасын тапшырышкан. Белгиленген кылмыш иштерин УКМК тарабынан иликтөөнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар коомчулукка маалымдалып турат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабанов 2020 жылы парламенттик шайлоодон мурун Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин, саясаттан да оолак болорун жарыя кылган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Курсан Асановдун аялы алдамчылыкка шектелүүдө. Президентке талапкер Курсан Асановдун аялы алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу 7 январда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, чет өлкөлүк инвестор УК аттуу жаран карата арыз жазып, ишти териштирүүнү суранган. Буга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш ачылган. УК чет өлкөлүк АО аттуу жарандан чогуу бизнес баштоо үчүн $5 миллион алган. УК аттуу жаран аны кайтарып берүүдөн баш тарткан. Бул иш иликтенүү үчүн башкы прокуратурага жиберилген деп жазылат билдирүүдө. Маалымат булагы Медиа Центр. Ушакташпай фактылашалы. Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровго жооп берди. Замандаш партиясынын мурдагы лидери Жеңиш Молдокматов президентке талапкер Садыр Жапаровго жооп берди. Эске салса, кечээ 6 январда Садыр Жапаров Кара сууда эл менен болгон жолугушууда Жеңиш Молдокматовду Кудайдын жок калпын айтып, элдин баарын тескери бурганга аракет кылып жатат деп айыптаган. Жапаровдун бул билдирүүсүнөн көп убакыт өтпөй, Молдокматов өз айткан сөзүнө факты келтирип жооп берди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушакташпай фактылашалы. Биринчиден, Кумтөр боюнча сиз маселелерди көтөрүп жүргөндө Саруу айылында мен жана башка жарандар жүргөнбүз. Кумтөрдүн айынан далай досторум сабалып, камалып дагы чыгышты. Бирок бүгүн мага эмес, өзүңүзгө өзүңүз каршы пикир айтып, элдин кулагын башка сөздөргө буруп келесиз. Биринчи, ат башыдагы логистикалык борбор ачылды эмес, маселе козголуп жатат. Себеби эмнеде деген суроо. Эл алдында так маалымат бериңиз. Экинчи, жетимтөө боюнча өз сөзүңүзгө өзүңүз жооп бере албасаңыз, эл күнөөлүү эмес. Акыркы 2 айда оюңуз далай өзгөрдү. Бүгүн айттым, эртең сөздөн кайттым дегениңиз бир жолу, 2 жолу өтөт. Анан үчүнчү, Адыл Жунус уулу 30 жылдан бери Кыргызстанда жашайт дептирсиз. Адыл Жунус уулу 2001 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Ал боюнча кеңири видеодон көрүңүз. Төртүнчү, менин имаратым деген азыркы штабыңыз Адыл Жунус уулуна 2003 жылы катталган. Сүрөт тиркелет. Бешинчи, Кумтөрдөн 20 жылдан бери цианид тагып, балдар майып болуп төрөлүп жатат дедиңиз. Анда Кумтөрдү жабыңыз. Алтынчы, 2009 жылы Кумтөр боюнча келишим түзүлүп, мамлекеттин үлүшү алынып жатканда мен студент, сиз комиссар элиңиз. Эмнеге талкан салып олтурдуңуз? Жетимтөө боюнча эл макул болбосо казбайбыз дедиңиз. Анда эл алдында казбайбыз деп айтыңыз. Анткени эл казганга каршы.
кошуматчылар корккондон унчукпаса, бардыгы унчукпай калбайт. Бийлик отурумду. Урматтуу менен Жеңиш Молдокматов. Маалымат булагы Элдик медиа. Деңгээли мародёрлук менен паракорчулуктан ашпаган Текебаев президентке талапкер Садыр Жапаровдун деңгээлин айыл өкмөтүнө теңеди. Бүгүн 6 январда өзүнүн ата мекен фракциясындагы лидерлигин былтыр октябрда Замандаш партиясына кетип калган Айсулуу Мамашевага өткөрүп берген Өмүрбек Текебаев жеке менчик Жалбырак ТВ телеканалы аркылуу шайлоочуларга видео кайрылуу жасады. Анда ал президентке талапкер Садыр Жапаровдун былтыркы жылдын акыркы күндөрүндө Текебаевди сындаган маегине жооп кылып, ызакорлугун жашыра албай, адамдын жекелигине асылып, Жапаровдун деңгээлин айыл өкмөтүнүн деңгээлине теңеп ачууланды. Октябрь-ноябрь айларында эле Текебаев бир күн Жапаровду сындап, эртеси кошомат кылып элди таң калтырган. Эми да өз деңгээли мародёрчулук менен паракорчулуктан ашпаган Текебаев аны айланчыктап чуркаган кошоматчылардын сөзүнө ишенип алып, өзүн кыйын сезип, Жапаровдун деңгээли айыл өкмөтүнүн деңгээли деп өзүн өзү өзбектей мактады. Эгер Текебаев ошончолук кыйын болсо, 2011 жылдан кийин бийликте турганда президент Атамбаевга кошомат кылып, анын бийликти узурпация кылуусуна жардам бербейт эле го. Атамбаевдин президенттик бийликти чындап кошоматтанып кошо жүрбөйт эле го. Качан гана чексиз бийликке ээ болгон Атамбаев 2016 жылы Текебаевди көчкө тээп көчөгө чыгарып койгондон кийин ызаланган Текебаев адатынча оппозиция болмуш болуп айкырып чыга калбады беле. Муну эл унута элек. Ошондуктан эл азыр Текебаевга ишенбей, аны бир уч фанаттарынан башка эч ким колдобой ара жолдо калып, жараланган аюудай ызаланып туру. Өзү парламенттик системаны курам деп кыйкырып жүрүп, бирок досу Атамбаевдин президенттик бийлигин чыңдап, аны кыргыз элине коррупционер диктатор кылып берди. Текебаевга эми жоо кеткенден кийин кылычыңды бокко чап деген кыргыздын ачуу сөзү гана жарашат. 2010 жылдагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин Текебаевдин жан жөкөрлөрүнүн бир нечеси ата мекен партиясынын мүчөлөрү мародёрлукка айыпталып, узак жылдарга кесилип, азыркыга чейин абакта олтурат. Өзү мародёрлукка айыпталып, ага козголгон кылмыш иши аягына чыкпай саясий чечимдердин негизинде гана токтоп калган. Россия Госдумасынын экс депутаты Маевскийден пара катары алган $1 миллион боюнча сот тарабынан 8 жылга кесилип кеткен Текебаевди экс-президент Сооронбай Жээнбеков саясий чечим менен гана түрмөдөн чыгарып койду. Сынчынын сыңар өтүгү майрык деген же өз башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген ушул экен да. Маалымат булагы Кыргыз Today. Темирлан Ормуков: Садыр байке, башына сизди колдодум, бирок азыр колдошум кыйын болуп калды. Азыр сизди колдосом, Кытайларды колдогон болуп калат экен. Сизди инвестор дегендериңиздин баары Кытайлар экен. Айтыңызчы, ушул Кытайдан башка инвестор тапсак болбойбу? Сизди тиги Аша менен Сокен убагында Кыргызстанга инвестор деп киргизилген 40тан ашык Кытай компанияларынан биздин ишкерлик чөйрөнү коргоп калат десе, Сокен малында таш менен Солтон Сары кенинен кууп чыккан Кытайларга эмнеге уруксат берип жатасыз? Ат башыга логистикалык борборду салууга биз каршы болуп жаптырсак, эмнеге кайра жандандырып жатасыз? Алар терминал деп атап, кайра курулуш иштерине камданышууда. Бул эмне кылганыңыз? Кытайды жолотпош керек байке, жолотпоңуз дейт Темирлан Ормуков өзүнүн социалдык тармакчасында билдирди.